Баарыңарга салам. Студияда мен Асель Болотбекова жана сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Ошентип көптөн күткөн күн дагы келип жетти. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү үстүбүздөгү айдын акыркы жекшембисинде, тагыраагы 28 ноябрда болуп өтөт. Бул жолку шайлоодо жогорку кеңешке адаттагыдан айырмаланып, болгону 90 депутат шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме менен, ал эми калган 36-сы бир мандаттуу округтан тандалат. Бул жолу добуш берүү процесси мурдагыдан бир аз айырмаланып, биз партияларды гана эмес, партиядан конкреттүү өкүлдөрдү жана ошондой эле округдар боюнча конкреттүү бир талапкерге добуш беришибиз керек. Кененирээк Борбордук шайлоо комиссиясы даярдаган видеодон көрсөк. 2021 жылы 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо өтөт. Жигердүү шайлоо укугуна ээ болгон жана биометрикалык каттоодон өткөн адамдар шайлоодо добуш бере алат. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө чейинки 90 күндөн кем эмес мөөнөттө паспортунун чибинде жазылган жашаган жерин каттоо жөнүндө белгиси бар же болбосо жашаган жери боюнча катталган адамдар киргизилет. Добуш берүү үчүн шайлоочу Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун кайсыл бир түрүн көрсөтүүгө тийиш. Паспорт боюнча идентификациялоодон өткөндөн кийин шайлоочу манжаларынын издери боюнча, ал мүмкүн болбосо бет биометриясы боюнча идентификациялоодон өтөт. Идентификациялоодон ийгиликтүү өткөндө шайлоочу 2 чек алат. Комиссия мүчөлөрү добуш берүүчү шайлоочу жөнүндө маалыматты шайлоочулардын кагаздагы тизмесине киргизет жана чекти алмаштырып 2 бюллетень беришет. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо бюллетень 2 бөлүктөн турат. Шайлоо бюллетенинин биринчи бөлүгүндө чучугулак менен аныкталган кезектүүлүктө саясий партиялардын аталыштары жайгаштырылат. Партиянын аталышынын оң жагына бош чарчы жайгаштырылат. Шайлоо бюллетенинин экинчи бөлүгүндө чарчынын сол тышкы тарабына номерленген 54 бош чарчы жайгаштырылат. Бош чарчынын номери саясий партиянын талапкерлеринин катталган тизмесинде талапкердин катар номерине дал келет. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүү күнү шайлоочу саясий партияга тийиштүү бош чарчыга белги коюп, саясий партия үчүн жана катталган тизмедеги талапкерлердин ичинен өзү тандаган бир талапкер үчүн бош чарчыга белги коюп добуш берет. Же болбосо шайлоочу баарына каршы позициясын тандоого укуктуу. Эске алуу маанилүү. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүү күнү эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенине тийиштүү белгини саясий партияга тиешелүү бош чарчыга койсо, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар чарчыларга бирден ашык белги койсо, же саясий партияларга тийиштүү бош чарчыга белги койбосо, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар бош чарчыга белги койсо, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоодо бюллетень талапкерлердин фамилияларын, аттарын, аталарынын аттарын чучугулакта аныкталган кезекте камтыйт. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүү күнү шайлоочу талапкерлердин бирин тандап, анын фамилиясынын тушуна белги коет, же болбосо шайлоочу баарына каршы позициясын тандоого укуктуу. Эгерде шайлоочу бирден ашык белги койсо, же такыр белги койбосо, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Саясий партиялар жана талапкерлер тууралуу маалымат менен сиз шайлоо участогунда жана талапкер чекит шайлоо чекит gov.chekit KG сайтынан тааныша аласыз. Эске алуу маанилүү. Сүрөткө жана видеого тартууга жана бюллетенди участоктон алып чыгууга тыюу салынат. Шайлоо бюллетендери кабинада толтурулат жана толтурулган бет жагы төмөн каратылып, тиешелүү автоматтык эсептөөчү урнага салынат. Добуш берүүнүн купуялыгы мыйзам менен кепилденет. Сиздин ким үчүн добуш бергениңизди эч ким биле албайт. Сиздин тандооңузга таасир этүүгө эч кимдин укугу жок. Эркин добуш бериңиз. Татыктууларды тандап, өнүгүүнү тандайбыз. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого 21 партиядан талапкерлерди тизмеге каттады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 10 ноябрында саясий партиялардын шайлоо фондунун атайын эсебине жалпысынан 147 миллион 509 миң 628 сом акча каражаты которулган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округдар боюнча ат салышкан 321 талапкерди тизмеге каттады. Алардын ичинен 21 талапкер шайлоого катышуудан баш тартуу боюнча арыз жазышты. Ошентип 2021 жылдын 11 ноябрына карата бир мандаттуу округдар боюнча шайлоого 300 талапкер катышат.
Аларды облустарга бөлүп караганда, Баткен облусунан 37 талапкер, Ош жергесинен 50 талапкер, Жалал-Абадтан 45 талапкер, Талас өрөөнүнөн 13 талапкер, Чүй облусунан 60, Бишкек шаарынан 27, Нарын жергесинен 28, ал эми Ысык көлдөн 39 талапкер катышат. Үгүт өнөктүгү 29 октябрда башталып, үстүбүздөгү жылдын 26 ноябрына чейин созулат. Ал эми 27 ноябрь күнү жымжырттык күнү болот. Жалпысынан жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого 592 миллион 531 миң сом сарпталат. Ал эми өткөнкү шайлоодо мамлекет 446 миллион 900 миң сом каражат кетирген. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процессинин тазалыгына, үгүт жүргүзүү убагында жана шайлоонун өзүндөгү мыйзам бузууларга катуу көзөмөл жүргүзүүнү убада кылууда. Ал эми биометрикалык каттоону киргизүү бизге бир шайлоочу бир добуш принцибине шарт түзөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төмөндөгү видео тасмасында баяндалат. 2021 жылы 28 ноябрда баарыбыз жогорку кеңештин депутаттарын шайлайбыз. 2015 жылдан тартып, биздин өлкөдө шайлоолор жаңы технологияларды пайдалануу менен өткөрүлүүдө. Биометрикалык каттоону киргизүүнүн натыйжасында бир шайлоочу бир добуш принциби камсыздалды. АЭУну пайдалануу менен добуштарды автоматтык түрдө саноону киргизүүнүн натыйжасында ар бир добуш эсепке алынып, анык саналууда. Бирок шайлоо эркин жана адил болушу үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоо процессине кийлигишпөөгө тийиш. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга, мамлекеттик менчиктин үлүшү бар ишканалардын жетекчилерине, үй комитеттерине үгүт жүргүзүүгө же башка түрдө көмөктөшүүгө, же болбосо партияларга жана талапкерлерге каршы иштөөгө биротоло тыюу салынган. Администрациялык ресурсту пайдалануу мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет. Администрациялык ресурс жана сатып алуу добуш берүүнүн жыйынтыгына кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн. Шайлоочуларга кысым көрсөтүүнүн, мажбурлоонун ар кандай түрлөрүнө тыюу салынган. Добуштарды сатып алуу кылмышка тартыла турган иш. Укук коргоо органдары бардык мыйзам бузууларга ыкчам, калыс жана натыйжалуу чара көрүүлөрү керек. Эң негизгиси, шайлоочулар кысымга алдырбай же сатып алууга азгырылбай, жоопкерчилик менен өз тандоосун жасагандыгында. Добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет. Эркин добуш бергиле. Таза шайлоо ар бирибизге байланыштуу. Албетте, шайлоонун таза өтүүсү ар бирибизден көз каранды. Бул жолку шайлоо таза, эркин жана мыйзам бузууларсыз өтөт деп ишенем. Бирок жарандарды шайлоо тилкелерине алып келүү, жеткирүү мыйзам бузууга киреби деген суроо мени дайыма кызыктырып келет. Бул суроого жооп издеп Каракол шаарындагы кесиптешим Фирозага кайрылдым. Анда эмесе, чогуу көрөлү. Шайлоо участоктарына машина менен ташыган бул туура эмес. Эгерде оорукчан болуп төшөктө жатса, тура албаса, анда можно барып ошол жерден салдырып кетсе. А эмне үчүн барып алып келиш керек? Значит, бул деген эме кылып аткандагысы ал. Болбойт андай. Менин оюмча. Бул жана шайлоо жөнүндө тигине шайлап кой, муну шайлап кой, акча берип, пара кылгандарды бардык элдер туура эмес көрөт. Биринчиден. Экинчиден, бул үйүнөн алып келип, шайлатып, бул вообще туура эмес да. Бул ар бир адамдын өзүнүн выбору да, өзүнүн каалоосу. Ошону шайлайбы, шайлабайбы, ошо өзүнүн каалоосу. А бул мен оюмча алып келип жана шайлаткандар туура эмес деп мен ойлойм да. Мисалы, буга чейин кимде көп эле шайлоолорду башыбыздан өткөрдүк го, башыбыздан өткөрдүк. Туура эмес шайлоо болду, кээ бирөө может туура болду. Бирок жана ар кимди алып келип анан шайлап кой, муну тигин шайлап кой, муну шайлап кой дегендер туура эмес. Мен оюмча. Ар бир адамдын, ар бир граждандын, ар бир кыргызстандын жергиликтүү шайлоо болобу, же депутаттык шайлоо болобу, же президенттик шайлоо болобу, же айылдык шайлоо болобу, ар кимдин өзүнүн шайлай турган адамы бар да. Өзүнүн жүрөгүнөн ошо ишене турган адамы бар. Ошону шайлаганга укуктуу да. Жана алып келип анан акча төлөп, бир голоско 1000 сомдон же 500 сомдон же болбосо ушундай шайлоолор вообще болбогон шайлоо да. Ли под вас граждане Жок. Өзүңүздөр байкагандай эле жооптор ар түрлүү.
Айтмакчы, шайлоочуларды добуш берүүчү жайга ташуу, жеткирүү мыйзам бузуу болуп саналат деген маалыматты эч жерден таба алган жокпуз. Демек буга эч кандай тыюу салынбайт. Ал эми эгерде сизде кандайдыр бир кошумча так маалыматыңыз болсо, комментарийлерге пикириңизди калтырсаңыз болот. Эң негизгиси, сизди кимдир бирөө унаасында алып келсе дагы, кайсы бир талапкерге добуш берип коюңузду өтүнүп, шайлоо участогуна чейин колуна көтөрүп келсе дагы, добуш берүүчү кабинада сизден башка эч ким болбойт. Демек, сиздин алдыдагы 5 жылдыкта сиздин таламыңызды коргойт деп ишенген Жогорку Кеңештин депутаты болууга татыктуу деп эсептеген талапкериңизди шайлоого толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул кадамыңыз менен шайлоонун таза өтүүсүнө жана өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошо аласыз. Анткени сиздин добушуңуз, сиздин келечегиңиз.